Туғандар, ассаламу алейкум. Жалпы эле Умар такси каналынын көрүүчүлөрү, катталуучулары амансыздарбы? Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун туғандар. Мынакей Хамзанын сбору чогулуп бүтүптүр туғандар. Машалла. Кыргыз эли ушундай бир биримдиктүү эл экен эмес туғандар. Мына кыргыздын кыргыз экени мынакей. Ушул жерде бүт патриот адамдар, ошол менен бирге садака берген инсандар, баарыңыздардан Аллах разы болсун туғандар. Ким экенибизди мына дүйнөгө көрсөтүп койдук да туғандар. Ал эми азыр экинчи өчүрөттө ушундай Аслан инебиздин дагы диагнозу коду ошондой экен туғандар. 170 миллион сом дагы чогултуш керек экен. Азыр Москва сыйла чогулта баштаптыр бул жактан. Москвадан, Санкт-Петербург шаарынан дагы туғандар кайдыгер карабастан колдон келишинче чогултуп берели туғандар. Азыр мен дагы бул жака эмел номерлерин коюп койгон экен эле, ошол жака которуп койдум туғандар. Садака бул кырсык палеопаттан сактайт туғандар. Акыркы барганда эң биринчи ушу зекетин бердим дейт да Аллах таалапчы. Намаздан кейін ең бірінші ошо зекетти өзүнөн суралабыз туғандар, мал дүйнөбүздөн суралабыз. Андыктан садаканы кылып калайлы орзонун күнүндө туғандар. Ошо колдон келишинче бул кыргыз эли үчүн эч нерсе эмес экен туғандар. Кудай таалам берем десечи, мынакей жүрөгүнө ыйманды ушундай бир эмени беримди салды дагы Аллах тааламча. 100 000 долларлык, 50 000 долларлык нерселерин берип таштадым элечи туғандар. Кыргыз элибиз бай экен туғандар, кыргыз элибиз берешен экен. Анын үстүнө мынакей президентибиз дагы жөн турбастан өзү баш болуп президентибиз дагы акчалай жардам кылды туғандар. Бардык кичинекей окуучулардан бери, кичинекей жаш мина бөбөкчөлөрдөн бери берген акчаңыздар, копейкаларды алып келип, монеткаларынан бери берип атпайбы туғандар. Аллах разы болсун, баарыңыздардан Аллах разы болгон болсун. Кимдеги ушуга акчалай салым кошуп, ошо намаздарына дуа кылган туғандарга дагы Аллах таалам эки дүйнө бактылыгын берсин туғандар. Мынакей бири-бирибизди колдогонубуз ушул жерде билинет туғандар. Эми бул жерде кыргыз ким экенин көрсөткөндө эмес туғандар. Кыргыздар ушу бир адамдын өмүрүн сактап калганга ушунчалык бир бекем ынтымакта экенин көрсөткөндүктө да туғандар. Андыктан биз албетте мусулман элибиз, жүрөгүбүздө ыйманыбыз бар туғандар. Биз пайгамбардын үммөтүбүз туғандар. Андыктан ушул бөбөгүбүздүн дагы өмүрүн сактап калган колубуздан келишинче туғандар Аллах таала берели, кыскасы колдон келишинче аябайлы жардамды берели туғандар. Эми бул акча бүгүн бар, эртең жок нерсе туғандар. Эртең өлүп калсак эмне деп жооп беребиз туғандар. Ушунча акчаны иштедик, ушунча нерсени кылдык, эртең эмне деп жооп беребиз Алланын алдында. Ошон үчүн туғандар садакадан аянбайлы туғандар. Садаканы дагы туғандар чын жүрөгүбүз менен берели туғандар. Чын жүрөгүбүз менен ушуга жетишип калайынчы деп ыйлагыдай болуп чуркайлычы туғандар. Ушу садака деген элечи чуркайлычы, ыйлагыдай болупчу, ушу мен жетишип калайынчы депчи, жетишпей калсак ыйлайчы, ушул жерде отуруп алып ыйлап, мен жетишпей калдым депчи туғандар. Ошондуктан туғандар колдон келишинче мынча деген нерсе жок. Кечеги видеодо айткандай эле мынча деген нерсе жок туғандар. Колдон келишинче берели туғандар. Ошо азыр Санкт-Петербург шаарындагылар деле жамаат мындай. Бул жакта дагы бизнесмен акелер болсо керек, бизнесмен эжелер болсо керек. Жакшы бир колдун акчасы барлар да болушу мүмкүн туғандар. Мына Москва жамаат чогултуп атыптыр. Мен туғандар андай чогултуп, наркы беркиттен алысмын туғандар. Мен бирөөнүн аманатынан корком ачыгычы. Ошого туғандар бирөөнү чогултурбай эле, балки бул жака келип, ушундай бир волонтерлор келип чогултушу мүмкүн. Может чогулуп калар. Бирок канткен учурда дагы азыр телефон менен эле мындай которуп кое турган эле заман туғандар. Болсо мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо колдон келишинче 100 сом, 50 сом, 1000 сом ошондой баягы Хамзага кайталагандай эле 50 000 доллар бар, 100 000 доллар бар берип коелу туғандар. Мындай
пейилди ток кылып кенен кылайлы туугандар жүрөктүчү. Ушу жүрөгүбүздү кенен кылып алган болсок, ошого үйрөтүп алган болсок туугандар, Аллах Таала мындай эле берип коет туугандар. Өзүңүз билбей каласыз туугандар, өзүңүздөр билбей каласыздар. Эмне болуп кетти деп каласыңар өзүңүзчү туугандар. Ошондуктан келгиле туугандар, колдон келишинче жардам берели. Мен буга чейин айткандай эле хайп мага кереги жок туугандар, ачыгычы. Хайпты ошо хайп кылган аркылуу берсин туугандар. Азыр бу жерде хайп кыла турган тема жок туугандар. Мынакей мен азыр кече күнү 2 күн мурунку чыгарган видеом, менин аудиториям кичинекей болсо дагы 9,5 миң просмотр болуптур туугандар. Демек мен 9,5 миң инсанга ушундай сөзүмө жеткире алдым да. Ошончо адамдан 9,5 миңден кача бир 1000 которгон болсо да мынакей туугандар. Демек мен 1000 адамга бир себепчи болгон эле болдум туугандар бул жердечи. Ошондуктан туура түшүнөлү туугандар, негативдин кереги жок. Анан көп сүйлөөчү, анан тиги бу дегендер жазгандар деле болуп экен. Мен аларга маани бербейм туугандар. Ар бирибиз кийин эмне деп сүйлөсө дагы кийин акыретте жооп беребиз туугандар. Ошондуктан бири-бирибиздин акыбызга кирбейли туугандар. Эме кыла албайсыңбы, жардам бере албайсыңбы, анда унчукпай эле кой туугандар, болбосо дуа кылып коелу туугандар. Колубуздан ушунчалык эч нерсе келбей аткан болсо, болгону хотя бы ушу ороз айында дуа кылып коелу туугандар. Ошондуктан мүмкүн болушунча дуа кылганыбыз Аллахым дуабызды берели. Колубуздан келген мүмкүнчүлүк болсо мүмкүнчүлүгүбүздөн аянбастан берели туугандар. Ошол туугандар. Азыр буюрса биз дагы эми жумушка чыгып атабыз туугандар. Бисмилла деп. Азыр биз туруп эле ошо интернетти карадык. Чогулуп бүттү деди, аябай сүйүнүп. Көзгө жаш келди туугандар. Жаш чыкты эми, ал жаштарды көрсөтпөй эле коелу туугандар. Анын баары биякта жүрөктө. Мен көрдүм, Алла көрдү, болду. Мага бирөөгө көрсөтүшүн кереги жок. Мага хайп кармап ал бул кылчу. Азыр эми ушу берки Усман балабызга ошондой жардам берип коелу туугандар. Ошол баарыңыздарга көңүлдүү күн туугандар. Аллах Таалам бөдө кырсыктан алыс кылсын. Каналга катталып элек туугандар. Ошол каналга катталып видеону максималдуу группаларга таратып коюңуздар туугандар. Эл көрсүн туугандар. Эл жетишпей калган туугандар айрыкча ушул балага жетишип калайлы туугандар. Ушу соопторго илешип калайлы туугандар. Колдон келишинче витир садакаңыздар. Бул ороз айда туугандар витир садаканы баары берет да туугандар. Баары милдеттүү түрдө негизи бериш керек. Ошол витир садака дагы азыркы учурда ушу Москва, Россия шаарында эмгектенип жүргөн мекендештерге орточо эсеп менен 800 сом болот. Мүмкүнчүлүгү бир аз азыраактарга 800 сом өлчөмдө. Анан мүмкүнчүлүгү жакшыларга 1200дөн болот да туугандар. Ошого ар бирибизде витир садака берүүчү эмебиз бар да туугандар. Ошону туугандар витир садаканы берип коелу туугандар. Витир садакадан да кутулабыз туугандар. И ошо мынакей ушу балага да жардам болуп калат туугандар. Ошого туугандар колдон келишинче жардамыбызды аябай. Эми бул чоң сумма экен да туугандар. Эми бул ата-энеси кайка барсын туугандар. Кимден акча сурасын? Кимге барып бешигин каккыласын туугандар? Кимдин үйүнө барып каккылаган учурда дагы туугандар анча акчаны чогулта албайт өзү жалгызчы туугандар. Ошого кыргыз эли биримдикте болуп туугандар баарыбыз чогулуп ушул баланын дагы себебин кылып калайлы туугандар. Аллах Таалам ушундай бир ыйык ороза айларында, мындай Рамазан айларында турабыз туугандар. Ошондой Аллах Таалам ушу шыпасын берип, Аллахым ушундай бир бутуна туруп кетсин ушул балдар. Эч ким оорубасын туугандар. Эми бул дартты дагы Аллахым берет экен. Эч ким бере албайт экен туугандар. Эч ким бере албайт экен. Аллахым берет экен. Ошого туугандар Аллахым дартын берген, Аллахым шыпасын да өзү берет Аллахым. Ошол дартын бергенге жараша мына Кудай Таалам дагы жүрөктөрүнө Аллах Таалам ушундай бир адамдын бир сыноого душар кылып туруп, мына кийинки адамдарды себепчи кылып, ушундай жүрөктөрүнө иманды берип туруп, берешендикти берип туруп туугандар. Мынакей 170 миллионду чогултуп койду. Азыр ушуга дагы ушундай нерсе кыла турганбыз жок. Аллах Таалам дагы пенделердин аракет кылганын көрүп, балким Аллахым оор ачып, ушул перзенттерибизди, ушул бөбөктөрүбүздүн бутуна тургузуп, шыпасын берип кетиптир туугандар. Анын баары Аллахтан. Аллахка жалбарып дуа кылып суранайлы туугандар, колдон келишинче жардамды берели. Андыктан ошол бүт группаларга таратып коюңуздар туугандар. Бул сиздер үчүн эч нерсе эмес туугандар. Жөн эле таратып коесуздар. Бирөөгө балким себепчи болуп каласыз. Ушу балким бирөөнүн ошо котором дегенде сиз себепчи болуп каласыз туугандар.
көңүлүндө барлар которсун, мүмкүнчүлүгү барлар которсун, мүмкүнчүлүгү жоктор ушу дуа кылып койсун хотя бы туугандар. Көрчү эле койдум.